Төшөк маселесинде эркек киши аялынан кайсы учурда төшөгүн башка кылыш керек деген маселеде бүгүн жаш өткөн сайын эркектер тестостерону түшүп, аялдардын тестостерону көтөрүлөт. Жаш учурда аялда анча калоо болбойт, бирок жаш өткөн сайын төшөккө карата багытта аялдарда калоо күчөйө берет. Айтайын дегеним, да, ушул нерсе бар, бирок тарбия максатында. Кээде кичине убакытка, көп эмес. Бирок азыркы учурда бул шарт эмес. Себеби эркектер ансыз деле жегенибиз, ичкенибиз, погодабыз башка болуп, ансыз деле төшөк маселеси алсыз болуп аткан учурда мунун кереги жок деген маселе бар да. Аялын төшөккө чакырса, аялын төшөккө чакыра турган болсо, бирок аялы келбей турган болсо, бирок келиш маселесинде тандырдан аны болсо дагы келсин деген маселелер келет. Бирок келбей кала турган болсо, периштелердин абаты болсун дейт. Мунун тескери жагы дагы бар. Көп учурда эркектер чакыргандыктан бул максатта, ушул максатта айтылган, бирок тескери жагы аял киши чакыра турган болсо, эркек киши келбесе, ага дагы ушундай. Рамазан айда бир жакшылык кылсаң өтө көп сооп. Бирок Рамазан айда күнөө кылсаң, ушундай эле күнөө. Чоң күнөө. Макка, Мадина пайгамбарыбыз турган Мадина шаарында бир күнөө өтө чоң күнөө. Бирок бир сооп өтө чоң соопко жазылат. Ошондуктан орду кылып жаткан күнөөңүздүн айы бул нерсе чоң роль ойноп коет. Айтайын дегеним эмне маселе? Эгерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат го, баш ийиш маселесинде, сажда кылуу маселесинде, адамдарга сажда кылуу маселеси жүктөлө турган болсо, аялдарды күйөөлөрүнө сажда кылсын дейт элем дейт да. Күйөөсүнө, бүгүн күйөөсүн тоготпогон аялдар бар. Бир тыйын адам ордуна көрбөйт. Эркек сыпат. Күйөөсүн башкарып алган, балдарын башкарып алган. Касса ошол, акча ошонун колунда турат. Эркектен байракты алып өзүгө сайып алган флагты. Ошондой аялдар жок эмес. Күйөөңдү урматтабасаң, сени эч ким урматтабайт. Күйөөң сен үчүн бир тыйынбы, сен дагы адамдар үчүн бир тыйынсың. Семейный бир тыйын болуп каласың башкалар үчүн. Качан күйөөңүздү урматтасаңыз, ошол учурда сый көрөсүз, урмат көрөсүз. Аял киши сулуу болуп, красотка болуп, бай болуп кетип тарыхта калган эмес. Күйөөсүн урматтап, падыша болсо ханыша болуп тарыхта калган. Чыгарган, тарбия берген балдар аркылуу тарыхта калган. Манас десе канике дейт го жубайын дарыбайда. Ошондой экен, күчтүнүн алда күчтүү. Сиз бүгүн алсыз болбошуңуз керек эже карындашым. Болбогон нерсеге чөгүп, болбогон нерсеге кайгырып сыздаштын кереги жок. Кордоштун дагы кереги жок күйөөңүздө. Ушул маселеде, тоготпош маселесинде ызы чуу жакындарын кармаш керек. Мисалы, өмүрлүк жолдош деп эриңизди, күйөөңүздү сыйлайсыз, урматтайсыз, бирок эмне үчүн жакындарын сыйлайсыз, урматтабайсыз? Ошол эле керек дейсизби? Сиз аны кандай жактырсаңыз, мажбурсуз, кааласаңыз, каалабасаңыз. Себеби күйөөңүз аларды ошончолук жакшы көрөт, жакындары ал. Элестетиңиз, сиз жакыныңыздан, бир тууган эжеңизден кетишиңиз канчалык дейм. Сиз ортодо калтырбашыңыз керек күйөөңүздү. Кээ бир эркектерди апамды тандасамбы, аялымды тандасамбы деген маселе болуп калат. Мындай нерсеге эч качан салбашыңыз керек, жол бербешиңиз керек. Буга чейин жеткирбешиңиз керек деген. Жакындарына сый урматта болушуңуз керек. Жакындарына жакшы мамиле кылышыңыз керек. Жакындарын кармаш керек. Анан көбү бүгүн күйөөсү менен келишпей калса эле, кичине бир ызы чуу болуп калса эле, ажырашам деп алат да. Проблеманы эң акырында калып кеткен нерсени алдыңкы проблема кылып чыгарып алат. Ага чейин түшүндүрүү жолдору көп, сөз менен, кыймыл аракет менен, иш аракет менен. Бирок биздикилер дароо ошо ажырашышка талагымды бер дейт да. Дароо эң кыйыныдан баштайт маселени. Жарашышка жолу жок маселеден таап келип ошол нерсени кылганга аракет кылышат. Ажырашууга убакыт дайым табылат. Сен жарашып жашап кетүүнүн жолун кыл. Мамилени бузууга ар дайым убакыт табылат. Сен бирок мамиле кылуунун жолдорун табышың керек. Бул маселе өтө орчундуу маселе бүгүн. Бирдеки болсо талагымды бер, кексинби, эркек болсоң тагымды бер, мен кетем үйгө, болду, көрүштү каалабайм, билишти каалабайм. Ошондуктан өкүнүп алгандар өтө көп. Талагын берип койгон, кийин күйөөсү
Мен мындай ниетим жок эле, аялы мен дагы мындай болоорун билген эмесмин. Бирок шарият бойдон кала берет. Силер билгениңер, билбегениңер. Мыйзамды билгениң, билбегениң эске алынбайт го эгер кылмыш кылсаң. Билбей калыптын мыйзамда мындай экендигин дей албайсың да. Бул дагы ошол сыяктуу. Бардык маселеде ойнош, бирок турмуш, жашоо маселесинде тамашалашпа. Аллах табараку ва таала алтын башыңызды аман кылсын. Кара санаган душман катары эмес, сүйүктүү мусулман бир тууган катары бул нерселерди айттым.